Миңчинар башталгыч мектебинин мугалими Матисаева Гүлшайыр боломун. Санарип мугалим конкурсуна катышып, биринчи тапшырманы ийгиликтүү аяктадым. Биздин экинчи тапшырмабыз бул Бир өлкөнүн тарыхы деген китебинен окуп чыгып тест тапшыруу болгон. Буга дагы жакшы аракет кылып жатамын. Биздин үчүнчү тапшырмабыз бул санарип сабак экскурсия болчу. Мына бүгүн үчүнчү тапшырманы аткаруу үчүн биздин туңгуч президентибиз Абдыкадыр Орозбековдун музейине келип отурабыз. Биздин үчүнчү тапшырмабыз экскурсия сабак болчу. Окуучуларым менен биргеликте бүгүн Абдыкадыр Орозбековдун музейи менен таанышып кетебиз. Жана ошон менен биргеликте эле менин окуучуларым улуу инсаныбыз Абдыкадыр Орозбековдун экскурсия сабак менен башталгыч мектебинин 4-Б класс окуучусумун. Жусупбекова Тахминамын. Менин мугалимим Матисаева Гүлшайыр. Биз бул жерге келип, музейибизге келип Абдыкадыр Орозбеков атабыздын эстеликтерин көрүп жатабыз. Музейге келип Абдыкадыр Орозбековдун иштеткен жыгачтан болгон идиштерин жана кийизден болгон чепке буюмдарын көрүп жатабыз. Жана эл башкарып жүргөн убагында медалдарга толо болгон костюмун көрдүк. Бизге эң кызыктуусу Абдыкадыр Орозбековдун эң иш үстүндөгү сүрөттөрү болду. Абдыкадыр Орозбеков 1838-жылы Кадамжай районунун Охна айылында дыйкандын үйүндө жарык дүйнөгө келген. Эгемендүү Кыргызстан малында Абдыкадыр Орозбековдун эстелиги көп жерлерге орнотулду. Абдыкадыр Орозбеков 1889-1938 жылдары Кыргызстандын Совет доорундагы ири мамлекеттик ишмери, Кыргыз Совет мамлекетинин негиздечилөрүнүн бири. Түркстандагы жумушчу кыймылына катышкан. Кыргызстандын Совет бийлигин орнотууга жана чыңдоо үчүн күрөшкөн. Атуулдук граждандык катардагы жокердин отряд командирине жана саясий жетекчисине чейин көтөрүлгөн. Эгемен Кыргызстан маалында Орозбековдун эстелиги ар кыл жерлерде орнотулду. Анын ишмердиги иликтенүүдө. Ал айткан осуят сөздөр кайра таразаланууда. Орозбековдун айткан сөздөрү: ажал бизди алып кетсе, эл эмгектен эскерет. Бул дүйнөдө ким карып, карышкырдын кайры күткөн калк карып деп айткан экен. Таластан өсүп чыгып күлдүнүн, кыргыздын пайды балын түптөдүң. Көрүн кезде күрөштөргө арнадың, алгачы жаңы кыргыздор көктөмүн. Жолуң сени болду таштак тикенек, жаның ооруп, таманыңдан канакты. Кыйын күндө журт түндүгүн тикелеп, кенен жайдын канаатыны, керегине канааты. Бирде чоксам дерем дүр деп кайгыга ыңкылаптын, бирде үнүң угамын. Мына бүгүн келип кичинекей айылыңда турамын. Мына бүгүн келип сенин айылыңа кичинекей музейиңде турамын. 20-чы жылдардын аягында, 30-чы жылдардын баш жагында Орозбеков дече эле кубангандан, аны көргөн тоолордун таштары да Абдыкадыр Орозбековдун музейиге куш келипсиңер. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. 1989 жылы 100 жылдык юбилейге карата биздин музейибиз уюшулган. Бул жерде ушул 19-кылымдагы чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз иштеткен буюм. Жыгачтан жасалган чара, күйүк деп коет, сандык деп айтылат.
Силер чара, чөмүч деп айтылат. 19-кылымга таандык чоң апаларыбыз иштеткен буюмдар. Балдар, бул жерде 19-кылымдагы түштүк кыргыздардын жашоо турмушу, ата-бабаларыбыздын күнүмдүк турмушунун чагылдырылган сүрөттөр. Бул жерде ошо кыргыз балдарынын оюндары. Кыргызстандын биринчи мамлекет башчысы Абдыкадыр Орозбеков. Өмүр баяндары. Абдыкадыр Орозбеков 1918 жылы коммунисттик партиянын катарына мүчө болуп кабыл алынган. Бул жерде 1922 жылда түштүк регионунда басмачыларга, корбашыларга каршы ыктыярдуулардын кошундары түзүлгөн. Бул жерде Абдыкадыр Орозбеков түштүк регионундагы басмачыларга каршы күрөшүп жаткан мезгилдеги сүрөттөр. Бул жерде ошол 1922 жылдагы Исламкул бандасынан колго түшкөн басмачылар. Бул жерде балдар 1918 жылы Абдыкадыр Орозбеков коммунисттик партиянын катарына мүчө болуп кабыл алынгандагы. Бул жерде балдар Кыргыз Борбордук аткаруу комитетинин имаратынын алгачкы ташын коюу салтанатыга Абдыкадыр Орозбеков катышкан. Мурда Кыргыз Борбордук аткаруу комитети болуп айтылган. Азыр биз эмне деп айтабыз? АБУ деп айтабыз. Кара Кыргыз автоном областтан союздук республика болуп түзүлүшүндө Абдыкадыр Орозбековдун эмгеги чоң. Бул жерде 1926 жылы Кыргыз автоном областынын алгачкы жетекчилери. 1927 жылы Кыргыз съездинин биринчи кеңешмесинде Абдыкадыр Орозбеков Кыргыз Борбордук аткаруу комитетинин биринчи председатели болуп шайланган. Биз азыр президент деп айтабыз. 1927 жылы Кыргыз Борбордук аткаруу комитетинин биринчи председатели болуп шайланган. Бул кызматта Абдыкадыр Орозбеков 10 жыл иштейт. Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн өмүрүн элге, жерге арнагандыгын жасаган иштери менен көрсөтө алган. Бул жерде балдар жер, суу реформалары боюнча чыккан декреттер. 1922 жылдагы жазгы себүү иштери, жер, суу реформалары боюнча элдер менен үгүт иштерин жүргүзүп аткан. Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн өмүрүн элге, жерге арнагандыгын жасаган иштери менен көрсөтө алган. Бул жерде 1927 жылдан жер, суу реформалары боюнча чыккан декреттерди элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан мезгил. Республикабыздагы иштеп жаткан завод, фабрикалардын куралышынын башаты 1920-30 жылдарда башталган. Бул жерде Алами деңгээлсинин курулушу, Сүлүктүдөгү кенчилер, Канттагы кант заводу, бул жерде ошо биринчи темир жолдун курулушу башталган. Бул жерде ошо аялдардын кол өнөрчүлүк боюнча ийримдери ошол маалдарда уюшула баштаган. Абдыкадыр Орозбеков кыргыз маданиятынын өсүшүнө дагы абдан чоң көңүл бурган. Бул жерде биринчи оркестрлердин куралышы башталган. Бул жерде балдар сабатсыздыкты жоюу боюнча курстар. Азыр мектепте парталарда отуруп окусак, мурда балдар ушинтип тегерени отуруп алып, жазганды, окуганды үйрөнүшкөн. Жылы улуу террор, массалык репрессиянын курмандыгы 10 миллиондук. 1937 жылдары улуу террор, массалык репрессиянын курмандыгы 10 миллиондогон адамдар болгон. Булардын дээрлик 5-6 миллионун интеллигенциянын өкүлдөрү түзгөн. Интеллигенциянын өкүлдөрү деп кимдерди айтабыз? Мамлекеттик кызматта иштеген адамдарда. 1937 жылы улуу террор, массалык репрессиянын курмандыгы 10 миллиондогон адамдар болгон. Аялы Исакеев, Төрөкул Айтматовдор менен кошо 1937 жылы сентябрда репрессияланып, 1938 жылы майда түрмөдө өлгөн. Бул жерде балдар 1956 жылы партиялык жактан толук акталган токтомдору бар. Бул жерде балдар биздин музейибиз ачылгандагы 1989 жылдагы 100 жылдык юбилейдеги сүрөттөр. Абдыкадыр Орозбековдун уулу, Өзгөрүш деген уулу бар. Бул жерде кызы, Эркингүл деген кызы бар. Бул жерде балдар Бишкек шаарында Абдыкадыр Орозбеков атындагы көчө бар. Бул жерде Охнан айылындагы эстелиги. Бул жерде Абдыкадыр Орозбековдун өзүнүн кийген кийими, кителе деп коебуз, куру, тапанча салгычы, капчыгы, тамак ичкен чынысы.
Жерде Абдыкадыр Орозбековдун иш столу, телефону, сыя челеги, ручка тазалагычы, радиосу. Бул жерде балдар Абдыкадыр Орозбековдун өзүнүн иш бөлмөсү. Бул жерде Абдыкадыр Орозбековдун алган сыйлыктары. Мына бул жерде 19-кылымдыга таандык кумуралар. Ушундай кумураларга чоң апаларыбыз суу ташып иштетишкен. Булар дагы абдесте деп коет. Отко суу куюп, чай кайнатып, чай кылып ичишкен. Бул жерде 19-кылымдагы көзөлөр, чоподон жасалган буюмдар. Бул жерде өлүл курттун кабыгы. Бул жерде өлүл курттун кабыгы. Ракушка деп айтабыз, өлүл куртту билесиңерби балдар? Ошол өлүл курттун кабыгы. Мына бул жерде Кадамжай сурма комбинатынан чыккан сурма таштар. Бул жерде балдар 17-кылымга таандык чоподон көйчөкчөлөр. Ушундай жыгачтан жасалган буюмдарды иштеткен, чоподон жасалган идиштерди иштетишкен. Буларды чопочоорлор деп коет. Мына бул жерде балдар мистен табактар, чара деп коет, чайнек деп коет. Мындай мистен жасалган челек деп коет. Мурда чоң апаларыбыз ушундай идиштерде суу ташып, мындай чайнектерде ушундай буюмдарды иштетишкен. Бул жерде алгачкы майчырактар деп коет. Үйдү жарытыш үчүн бул жерде балдар алгачкы майчырактар деп айтылат. Үйдү жарытыш үчүн пактаны майга малып, бул жерден чыгарып, түргөзүп, үйдү жарык кылып отурушкан. Бул жерде ошо жыгачтан жасалган кесе, пияла деп коет. Мурда идиш аяк ушундай жыгачтан жасап, чоң апаларыбыз иштетишкен. Бул жерде биздин туңгуч президентибиз Абдыкадыр Орозбеков төрөлгөн үй. Учурдан пайдаланып, биздин Санарип Дубай конкурсун уюштурган Асылбек Мадалиев агайыбызга окуучуларым менен биргеликте чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына биз бүгүн окуучулар менен биргеликте Санарип экскурсия сабагыбызды жыйынтыктап жатабыз. Окуучуларым Абдыкадыр Орозбеков музейинен менен таанышып чыгышты. Биздин президентибиз Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө кеңири маалымат алышты деп ойлоймун. Мен Абдулла Кайбуда, Абдыкадыр Орозбеков музейінің башчысы. Музейдің мақсаты жаш буындарга өткен тарыхты, өткен улуу инсандарыбызды өмір баяны менен тааныштырып кетебиз. Мектеп окуучулары график боюнча келип турушат. Катышуу өтө жакшы, кызыгуулары жакшы, суроо жооп өтө кызыктуу өтүп жатат. Биздин максат ошо музейди көзү карайын сактап, жаш буундарга өткөрүп бериш. Алгачкы биздин башчыбыз биримдикке кол койгон, дыйкандарга баш болуп, ынтымакка жол койгон, кадыр бакты тең болгон, акыйкатка тең болгон, душмандарга багынбай, Kömürgen. Napçak, kaşkar. Nami sağ eкен, ha?
Ne için mis çilek degen? Бұл мына мистен